Саламатсыздарбы. Эмесе Кеошондо программасы. Кечээ күнү өткөрүлгөн жергиликтүү шайлоо менен кошо жарандар референдумга коюлган жаңы конституциянын долбоору үчүн дагы добуш берди. Бул долбоорду Конституциялык кеңешме иштеп чыккан жана кечээ күнү чоң арык шайлоо түйүнүндө добуш берген президент Садыр Жапаров кабыл алынып жаткан конституциянын негизги өзгөчөлүгүн белгиледи. 30 жыл аралыгында биздин конституциябызга көп жолу өзгөртүүлөр киргизилди. Бирок ошол көп жолу тең өзгөртүүлөр киргизилгенде биз кайсыл бир мамлекеттен же болбосо бир кайсыл бир булактардан конституциянын долбоорун көчүрүп жазып алып, ошону менен 30 жыл жашап келдик. Биринчи жолу өзүбүз иштеп чыгып, түз эфирден элдин талкуусу менен, ачык талкуу менен даярдап чыккан конституцияны кабыл алуу мезгилинде турабыз. Албетте, ар бир коом өзү иштеп чыккан жана өзү кабыл алган мыйзамдар менен жашаганы жакшы. Бирок ошол өзгөчөлүктөн тышкары ал документтин сапат сыяктуу башка дагы мүнөздөрү болууга тийиш. Андай сапаттарга документ ээ болбосо, аны конституция деп эле башкача аташ керек го. Мисалга сиз жасаган арабанын отургучтары, айнектери, дөңгөлөктөрү болгону аны машине деп атаганга жетишсиз. Бир топ адис 93-жылы кабыл алынган алгачкы конституцияны эң сапаттуу болчу деп эсептейт жана ошол конституцияга кайра кайтууну максат кылган коомдук уюмдар дагы бар. Бирок бардык президенттер учурунда ал конституция улам жаңы өзгөртүүгө дуушар болуп отуруп, тамтыгы да калган жок. Ал конституцияны СССР Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Сергей Алексеев окуучулары менен кошо жазып берген. 93-жылы укук министринин орун басары болуп иштеген Жогорку соттун мурдагы судьясы Султангазы Касымовдун айтымында ошол кездеги министр Усуп Мукамбаев белгилүү юристтерди чогултуп, мамлекеттик резиденцияда жаткырып иштетсе, алар конституция жаза албай койгон. Илгертен кыргыз укукчулары Москвада кабыл алынган мыйзамдарды көчүргөнгө көнүп алган жана эмгиче ошентип иштейт. Биз оозубузду мындай аябай чоюп сүйлөгөнүбүз менен мыйзамдардын долбоорун иштөө боюнча бизде эч кандай кесиптер жок болчу, кесип койлор жок. Себеби биз Союздан эмесин алып, долбоорун алып эле. Аны ошол жерде Россия Федерациясы деген, РСФСР деген, Украина деген деле Кыргыз Республикасын кошо коюп эле, сонун татынакай конституция деле закондор чыга калчу. 78-жылкы конституция ошону 92-жылы толуктап, өзгөртүп, ошону менен эле турмуш өтөткө дегендей болуп келишкен. Бирок Касымовдун айтымында Алексеев жазып чыккан конституция президенттин кеңешчиси Леонид Левитинге жаккан эмес жана кыргыз бийлиги Россиянын юстиция министри Николай Федоровду чакырган. Ал өз окуучулары менен Бишкекке келгенде Алексеев даярдаган долбоорду окуп чыгып, жакшы эле жазылган турбайбы, муну эмнеге өзгөртөсүңөр деген. Текстин сапаты тууралуу Алексеев өзү да айткан. Алексеев айтты, бул кылымга жете турган конституция. Эчтеке өзгөртө албайсыңар. Бул өзү структураңарды, анча-мынчаңарды эле бийлигиңерди которуп, тигимини которуп, маданиятыңарды которбосоңор, бул дүйнө жүзүндөгү мындай конституция чанда чыгат. Мен дүйнөлүктөрдүн баарын сагыштырып келип, ортодогу конституция жазып бердим дедим. Жаңы конституция кабыл алынды. Эми ага башка мыйзамдын баарын ылайыкташтырыш керек. Мурдагы бийлик ошондой ишти дагы жасаган эмес жана конституция бир нече жолу өзгөрүп кетсе дагы 20-25 жыл мурда кабыл алынган кээ бир мыйзамдар конституцияга каршы келсе дагы колдонула берчү. Садыр Жапаров кечээ күнү айтканга караганда, эми бардык мыйзамдар жаңы конституцияга жараша өзгөртүлөт. Азыр бардык мыйзамдар иштелип чыгып, долбоорлору даяр турат. Эгерде бүгүн эл колдоп берип, референдумду колдоп берип, жаңы конституциянын долбоору кабыл алынса, андан кийин ушу борбордук комиссиянын, шайлоо комиссиясынын жыйынтыгы чыкса, болжол менен ушу 20-апрелден кийин чыгып калат. Андан кийин биз бардык мыйзамдарды жогорку кеңешке киргизебиз. Жогорку кеңеш каникулга кеткенче чейин ушул мыйзамдарды кабыл алып бериш керек. Жок дегенде ушул жагынан алдыга жылыш болор. Ошондо саламатта калыңыздар.